Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалынын түз эфиринде маанилүү маек программасы, аны менен мен Авазбек Айтиев. Ушул жылдын 28 июль күнү Жогорку Кеңештин депутаттары жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун колдоп беришти. Эгерде бул мыйзам долбоору президент тарабынан жактырылып кол коюла турган болсо, массалык маалымат каражаттарына кандай таасирин тийгизет? Ошол эле учурда фейк аккаунттар менен, тагыраагы аты жөнү такталбаган аккаунттар менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк болобу? Бүгүн дал ошол суроонун тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Ал үчүн биздин эфирдин коноктору менен тааныштыра кетейин. Адашкүл Ахматова, Акпресс маалымат агенттигинин Оштогу өкүлү, ошондой эле Гүлжан Ишбаева, медиа сабаттуулук боюнча тренер, ошондой эле бул жерде ошол онлайн байланышта Бишкектен Нурбек Сыдыков, Медиа Полиси институтунун юристи биз менен байланышка чыгып атат. Саламатсыздарбы? Алгач эле Нурбек мырзадан баштайын. Нурбек мырза, айтсаңыз, негизинен бул мыйзам долбоору сиздерге жактыбы? Кандай бир оңдой турган жерлери барбы? Балким ушул мыйзамды колдоп бересиздерби сиздер? Кандай сизге жактыбы негизи? Албетте, бизге жаккан жок. Мындай ачык айтыш керек. Көп маселелер бар бул мыйзам долбоору боюнча. Бул биринчи редакциясында дагы биз көптөгөн бир өзүбүздүн сунуш пикирлерибизди айтканбыз. Экинчи редакциясында бул жерде дагы көптөгөн маселелер болду. Ошол сиздер билгендей 3 август 2020 жылы бул мыйзам долбоору артка кайтарылган болчу президенттин тарабынан. Ал жерде артка кайтаруу боюнча указда ушул бир нече бир маселелер камтылган болчу да. Ошонун ичинде ушул мыйзам долбоорду эксперттик топ менен, ошол медиа өкүлдөр менен иштеп кайтара чыгуу керек деп жазылган болчу. Тилекке каршы кайсыл эксперттик топ болду, кимдер карады, бизге белгисиз болуп калды. Биз ошол авторлоруна дагы, жогорку кеңешке дагы бир нече өзүбүздүн суроолорубузду жөнөттүк элек, бирок жооп алган жокпуз ушул маселелер боюнча. Ал эми мыйзам долбоорунун ичиндеги маселелер албетте мындай адам укугуна, анан ушул конституцияга дал келбеген жерлери көп эсе деп биздин институт Медиа Полиси коомдук фонду белгилеп жатат. Ушул эгерде мындай бул жерде көптөгөн маселелер бар, албетте биз буга өзүбүздүн каршы пикирлерибизди жазып аттык. Эми мындан аркы аракетиңиздер кандай болот да? Мындан аркы кандай кыласыздар? Балким кайрылып мындай бир жолго барасыздарбы? Эмне кыласыздар? Биз бул боюнча эми мыйзам долбоорунда ушундан улам дагы өкмөт тарабынан, башкача айтканда министрлер кабинети тарабынан дагы укуктук ченемдик актылар чыгыш керек деп жазылган. Ошолорго дагы биз өз пикирлерибизди билдирип турабыз. Мүмкүн болушунча ушул мыйзам долбоорунун реализациясында мындай адам укуктары сакталышын, конституция сакталышын боюнча өз сунуштарыбызды берип турабыз. Депутаттар кандай бир максатка жетүүнү көздөп жатышат да? Негизинен азыркы ушул мыйзам менен массалык маалымат каражаттарын тыйган аракет кылып атабы? Ошолорду бир чыгарып ачыктаган же жанакындай фейк аккаунттар менен күрөшүүнү максат кылып жатабы? Ошол негизи максат эмне болуп атат деп ойлойсуз? Башында фейк аккаунттар деп манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорунда фейк аккаунттар, фейк ньюс боюнча маселе камтылып аткан да. Экинчи мына кабыл алынган долбоор боюнча бул жерде жалган, анык эмес маалыматтар менен күрөшүү боюнча маселе болуп атат. Ал жерде эмне дегенде, бул жалган, анык эмес маалымат эмне дегенде, бул адамдын кадыр баркына
мындай аброюна шек келтирген анык эмес маалыматтар деп жазылган да. Ошол маалыматтар депчи. Демек, бул жерде бир мындай болуп аткан окуя жөнүндө эмес, бир адамдын аброюна шек келтирген маселелер болсо, ошону анык эмес жалган маалымат катары ушул мыйзам менен мындай иш аракеттерди жүргүзсө болот деп жазылган да. Демек, баягы биз азыр бирөөлөрдүн мындай кадыр баркына шек келтирген бир сын пикирлер болсо, ошону биз мындай сот аркылуу аныктап атпайбызбы? Мисалы, ошол генералдык прокурор президенттин аброюна мындай защита кылып доо арыз менен кайрылды. Депутаттар, министрлер өзүнүн баягы кадыр баркынына шек келтирген маселелер боюнча ушул мындай доо арыздар менен кайрылып атпайбы? Эми азыр анын ордуна ушул административдик органга кайрылып мүмкүнчүлүк болот. Административдик органга кайрылат дагы, алар ушу 48 сааттын ичинде карап туруп, анан провайдерлерге өзүнүн мындай сунушун жөнөтөт, ушул аккаунтту же болбосо ушул бетти, страничканы баягы жабуу боюнча маселени жөнөтүп алар 48 сааттын ичинде аткарыш керек деген нормалар камтылып атат да. Рахмат. Азыр бир аз айын кайра байланышта болуп турсаңыз, кайрадан суроолорубуз бар беребиз. Азыр бул жерде мына ошол интернет басылмаларынын өкүлдөрү да келип отурат. Адашкүл айым, айтсаңыз, бул мыйзам долбоорун кандай кабыл алып атасыздар? Эгер ишке түшүп кетсе, кандай кабыл аласыздар? Сиздердин жумушуңуздарга таасир этпейби? Негизинен бул мыйзамдын кабыл алышы туура эмес деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күндө бизде жалган маалыматтарга болгон, мисалы, эгер жалган маалымат таркап аткан болсо, аларга укук коргоо органдары учурда деле чара көрүп атат да. Анан кайрадан буга кошумча бул мыйзамды кабыл алуунун зарылчылыгы деле жок деп эсептейбиз. Анткени мисалы интернет басылмалар көбүрөөк мындай источниктер деп коебуз, булактарга таянып биз маалыматтарды жарыялага туура келет айрым учурларда. Ошол жерде бул мыйзамда айтылып атат, ошолорду ачык көрсөтөсүңөр дегендейчи. Мисалы, жакында эле мына ковид болуп, коронавирус болгон учурда мындай медиктер айлык ала албай калды. Укук коргоо органдарында деле ушундай бир маселелер жаралды да, көйгөйлөр. Алар мисалы өзүнүн оюн ачык айткандан кооптонушат. Ошон үчүн бизге анонимдүү маалымат берет. Эгерде бул мыйзам кабыл алынса, биз ошол адамдардын укугун тебелеген дагы болуп калышыбыз мүмкүн да. Мисалы, биз анонимдүү маалыматты ачыктап койсок, алар бизге болгон ишенимин жоготобуз. Ошол эле сыяктуу бизге бир тоскоолдуктар жаралат деп ойлоп атам алдыда. Негизи ошол атайын кодексте, ошол журналисттердин кодексинде негизинен жанакындай ошол маалымат берген тарапты, айткан тарапты өздүгүн ачыктабаганга жол бар да. Негизинен карама каршы болуп калбайбы ушул учурда? Биз мисалы сиздер чыгарсаңыздар, анын өздүгүн аныктабаганга, ким маалымат бергенин айтпаганга укугуңуздар бар. Туурабы? Мисалы, биз аны качан бир эгер сот процесси болуп калса гана ачыктабасак, негизде эле акчыктай албайбыз. Бирок бул жерде азыр карама каршы келип атат да, ошол өздөрүнүн мурдагы мыйзамы, азыркы мыйзам эгер кабыл алынса, карама каршы келет. Гүлжан айым, ушул мыйзам зарылчылыгы бар беле учурда? Ушул азыркы учурда ушул чыгарып, ушул жогорку кеңештин депутаттарын ушул колдоп берген зарылчылык бар беле? Албетте, жогоруда юрист эле айтып өттү, бул нерсенин кооптуу жактары аябай көп. Себеби ошол административдик орган тескейт деп атат ошол калп маалыматтардычы, бирок кайсы административдик орган чара көрөт экендиги азырынча белгисиз. Бул элек мыйзам болмок тургай эң эле керексиз бир төмөн деңгээлдеги билимди көрсөткөн мыйзам десек болот да. Менин жеке пикирим ушундай. Анан бул негизи эле ушул фейк калп маалыматтар азыркы учурда эмне кылып атат эле, кандай таасир берип атат эле? Алар Кыргызстандын экономикасына же бир башка нерсесине зыян келтирген жок. Ар бир адамдын өзүнүн ошол жарандык кодексте деле айтылган,
айырмешек келтирди деген жүйө менен деле биздин адамдардын укугу азыркы мыйзамда корголуп келе жатат. Андыктан бул мыйзамдын эч кандай кереги жок болчу. Бул кайсы бир деңгээлде тиешелүү тараптардын, балким ошол эле чоңдордун, чиновниктердин арыгын чапкан мыйзам болору бир байкалып атат десек болот. Биздин кабарчыларыбыз ошол элге жеткиликтүү болсун деп атайын графика даярдады, ошону көрүп алайлы, андан соң маегибизди уланталы. Үстүбүздөгү жылдын 28-июлунда парламент жыйынында бир ай мурдап өтпөй калган жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору кайрадан добушка коюлуп, колдоо тапты. Анда 97 депутат макул, 5-өө каршы добуш беришти. Белгилей кетсек, 30-июндагы жыйында аталган мыйзам долбооруна добуш берилип, алгач 64 депутат макул, 32 эл өкүлү каршы болгон. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун депутаттар Гүлшат Асылбаева, Айнура Осмонова демилгелеп, жогорку кеңеш тарабынан былтыр ушул маалда кабыл алынган. Демилгечилердин айтымында жаңы мыйзамда фейк аккаунттар өчүрүлүп, ЖМК же социалдык баракча аркылуу жалган маалымат тараткандарды соту жок эле мамлекеттик органдар жоопко тарта алат. Бирок муну менен кайсы орган алектинери так көрсөтүлгөн эмес. Фейктер жана анык эмес же жалган маалыматтар боюнча бир топ өлкөлөрдө ар кандай мыйзамдар кабыл алынган. Биз алардын айрымдарын тизмектеп көрдүк. Орусияда 2010-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык жарандардын өмүрүнө коркунуч туудурган жасалмалуулукту жайылткандыгы үчүн 5000 рубльга чейин, чиновниктер үчүн 30.000 рубль, юридикалык жактар үчүн 400.000ден 1 миллион рубльга чейин айыппул салынат. Германия парламенти 2017-жылы фейк жаңылыктарды убагында алып салуу эрежесин системалуу түрдө бузгандыгы үчүн социалдык тармактарга айыппул салуу мыйзамын кабыл алган. Бул үчүн социалдык тармактар 50 миллион еврого чейин айыпка жыгылышы мүмкүн. Казакстанда интернетте анонимдүү комментарийлерге тыюу салынган. Маселен, ар бир колдонуучу SMS идентификациясынан өтүшү керек же электрондук санарип кол тамганы колдонуп басылмаларга комментарий жазат. 2017-жылдын 1-октябрынан тартып Кытай бийлиги интернетте комментарий жазган колдонуучулардын инсандыгын милдеттүү түрдө идентификациялоону киргизген. Нурбек мырза, угутасызда? Нурбек мырза, угутасызда? Уктум. Да, угутам. Гүлжан айым айткандай, буга чейин деле ошол баш мыйзамда ошол корголгондо негизи мыйзамдарда ошол жалган маалымат, эгер кимдир бирөө жөнүндө жалган маалымат таратса, ошонун үстүнөн даттанганы. Ошол учурда ушунун зарылчылыгы бар беле? Ошол аркы эски ошол мыйзам менен иштей берсек кандай болот эле деген суроо да. Сиздерге бунун мындай түпкү максатын кандай бир жыйынтыктарга алып келет, ошол боюнча мындай айтып бергенге аракет кылайын. Мен түшүнгөнүм боюнча эмнеге алып келет? Элестетсеңиздер, сиздер бир баракчаны жүргүзөсүздөр, ал жерден бир жакпаган бир маалыматты айттыңыздар. Административдик орган бул кабинет министрлер тарабынан аныкталат. Элестетиңиз, бул административдик орган дайыма администрация президентке же болбосо ошол депутаттарга, ошол эле министр кабинеттерине бул көз каранды орган болот. Себеби дегенде ал отчет тапшырат, же болбосо анын назначениясы ошол аркылуу болот, текшерүүсү ал аркылуу болот. Демек, бул орган мындай көз карандысыз болот деген мүмкүн эмес да. Сот болсо бул көз каранды орган, кандай болсо дагы бунун бюджети башкача формироваться этилет, бул отчет бербейт эч кимге. Мындай өзүнүн мындай иммунитеттери бар. Эми болсо бул административдик орган менен экөөнү бир ушул маселени карап атат да, же сотко баргыла дейт, же болбосо административдик органга баргыла дейт. Эми көз каранды орган, административдик орган, мисалы ошол мындай караганда эми Кадыр Баркынова шек келтирди деген доо арыз менен көпчүлүк учурда бул мындай кызматтык адамдар гана көп учурда кайрылат. Ошондо административдик орган кантип бул жерде мындай көз каранды сыздыкты камсыз кыла алат да. Анан кийин 24 саат, 8 сааттын ичинде кантип ушул
маалымат аныкпы, анык эмеспи, адамдын аброюна шек келтиреби, келтирбейби, бул өтө чоң укуктук маселе. Мисалы соттор буга мына биз сотторго катышып жүрөбүз. 2 айдан мындай андан дагы көп убакытты сарпташат да. Себеби дегенде ар бир тарап мындай далилдерди алып келет сотко. Ал далилдер ушул адамдын аброюна шек келтиреби, келтирбейби деген бул лингвистикалык экспертизалар, комиссионный экспертиза, филология маселе болушу мүмкүн. Адам аброюна шек келтирген, бирок анык эмес. Мындай ар кандай маселелер болушу мүмкүн да. Ошондо ошол жерден сот бир өзүнүн мындай чечимин чыгарат эле да. Азыр болсо административдик орган ага 48 саат гана берилген. Анан кийин баягы провайдерлерге 24 сааттын ичинде жапкыла деген маселени коет. Аны баягы кайтара жапты да. Жапкандан кийин адам кантип ал аккаунтун кантип ача алат? Ал болсо административдик даттануу менен кайрылыш керек дейт да. Ошол мыйзамдын немеси боюнча, маңызы боюнча административдик даттануу эми башка бирөө даттанса анын негизден байланыш үзүлүп калды окшойт. Биз бул жактан маегибизди улантып берели. Негизден Россияда ушул өңдүү мыйзам 2019-жылы кабыл алынган экен да. Эгер жарандар тарабынан ушу анык эмес, такталган эмес маалымат таратса 3000ден 5000ге чейин, эгер ушу чиновник жазса 40000ден 50000ге чейин, ушул өңдүү юридикалык жактар ушул өңдүү маалымат таратса ушул 400.000ге чейин жазана болот экен да. Эгер бизге да ушундай эме болсо биз көтөрө алабы негизи? Элибиз маалымат агенттиктер ушул өңдүү чараларды көрсө. Негизден азыр мынау экономикалык кризис дейбизби, азыр экономикабыз аксап аткан мезгилде бул мыйзамдын кабыл алынышы деле туура эмес. Анткени азыр мисалы тамак акча таппай аткандар бар, мисалы бир жөнөкөй жаранга эгер ушундай олчойгон бир өлчөмдөгү айыппул салса, ал тамак ашын табабы, балдарын багабы же айыппул төлөйбү? Анан мисалы биз бир Кыргызстандагы сайтпыз. Бизде деле бир бюджетибиз аябай чоң дегенден алысмын да. Анан аны биз кантип төлөшүбүз мүмкүн? Мисалы ал маалыматты канчалык деңгээлде биз болушунча соттошконго аракет кылышыбыз мүмкүн бул жердечи. Бирок менимче мындай бир төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот деп айта албайм. Гүлжан айым, сиз кандай карайсыз? Ооба, биздин эл өкүлдөрү ошол кошуна мамлекеттерден, өзгөчө ошол Орусиядан мыйзам көчүргөндү жакшы билишет. Эми бул мыйзам деле ошол Орусиядагы сиз азыр айтып өткөн мыйзамдын бир көчүрмөсү десек болчудай. Ошол жазага тартуу боюнча мазмунун карасак, анан мен мынтип ойлойт элем. Жогоруда да пикиримди айтып өттүм. Албетте бул фейк маалыматтар же ошол так эмес, анык эмес маалыматтар эч кимдин жашоосуна мындай кедергисин тийгизбей эле келаткан. Анан ал мыйзамдын максатында болсо жазылып турат, жөнөкөй жарандардын укугун коргоого жардам берет депчи. Бизде ансыз деле ушуга чейин Конституциянын беренелерине ылайык коргоп келе жаткан болчу. Мунун эч кандай зарылчылыгы жок болчу. Экинчиден, ал жерде фейктерден пайда көргөндөр бул саясий топтор, мисалы шайлоо болгондо билесиздер, катарынан сайттар ачыла баштайт, анан эле аккаунттар жая баштайт. Же болбосо кайсы бир чиновникти мисалы суракка чакырып калчу болсо, мурдагыдай ошол убактылуу кармош жайдын жанына бир уч эле топ барат дагы, калган фейктер болсо ошол коомдук пикир жаратууга мындай шарт түзөлүү деп, анан массалык түрдө бир такталбаган, анык эмес же бир тараптуу, толук бир тараптын кызыкчылыгын көздөгөн маалыматтар тарата баштайт да. Демек, бул жерде бул мыйзамдын максаты албетте ошол чиновниктердин гана пайдасына иштейт дагы, жөнөкөй карапайым адамдар же болбосо активисттер ошол ири суммадагы жазага тартылып, дагы эле ошол чиновниктердин максаты орундалып калат деген. Нурбек мырза, сиздин башында сүйлөшүлгөндөй ошол бир аз убактыңыз тардыгына байланыштуу сиз менен коштошобуз. Ушу биздин эфирге катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Андан арғы маегибизди ушул биздин студиябыздын коноктору менен маектешели. Саламатта калыңыз. Негизи Турцияда да ушундай экен да, сиздерге эле берейин. Негизи ар бир мисалы ушул көпчүлүк талкуу Facebook'та болот да. Мен билгенден социалдыктар Facebook'та болот. Турцияда ушул ар бир адам бирден гана аккаунт ачканы мүмкүнчүлүк бар экен. Аны да ушул мамлекет көзөмөлгө алып турат экен. Паспорту менен, жашаган адреси менен ошол катталат экен да. Бизде ушундай жол менен ишке ашса кандай ишке ашып кетеби негизи? Эми биз бул өлкөдө мындай анан тиги өлкөдө дей берсек, анда биз эң эле ошол авторитардык өлкөлөрдө деле мисал алганга туура келип калат. Мисалы Түндүк Кореяны билебиз, аябай эле сырткы дүйнөдөн тыш калгандай сезим калтырат бир көз караш менен караганда. Бирок анда биздин конституциябыздагы жазылган адам укуктарына шектел келип атпайбы? Мисалы айталы, бизде ал жерде сөз эркиндигине ээ деп жазылган. Ар ким өзүнүн оюн ачык айтканга акылуу деп айтылган. Анан мындай мыйзамдар бир тараптан кайсы бир тараптардын кызыкчылыгын көздөп эле ошол конституцияга түз эле каршы чыгып аткандай пикир калтырат да менде. Анан баягы бөйрөктөн шыйрак чыгарып десем ашыкча болбос, балким ошондой бир мыйзам катары сыпаттайт элем мен муну. Анан биздеги мисалы интернеттеги басылмалар көбөйдү акыркы учурда. Деги эле ушул биздин Кыргызстанда интернет жеткиликтүү болуп баратат бардык жерде. Бирок интернеттеги чоң айдыңдагы көзөмөлдү эң ири державалар деле жасай албай келе жатат. Анын башкача бир жолдору бар, балким медиа сабаттуулук. Мисалы айтор ошондой жактарын үлгү алсак жакшы болмок. Биз эмнегедир ушул жаза бергибиз эле келип турат. Анан жазага эле ушундай өзүбүз дагы даяр болгон кээде коом ушундай туура фейктер антет минтет дейт, бирок чындыгында ошол фейк экендигин анализдөө билимин жогорулатсак аябай жакшы болмок. Ошо биздин эл өкүлдөрү ошондой мыйзамдарды эмгилешсе аябай сонун болмок. Алар деле чындыкты айтып коюшу мүмкүн да. Фейк болуп туруп деле чындыкты айтып коюшу мүмкүн. Албетте, демек ошол бир эле нерсе бар, түшүндүрмө. Сөз эркиндигине эч качан шек келбегени жакшы. Албетте биздин Кыргызстандагы сөз эркиндиги ошол Борбор Азияда жаман эмес абалда, бирок биз айтат элем, биз жакшыга жарашып умтулсак жакшы болмок да. Анан кечке эле ошол башка мамлекеттерди мисалдап эле аларда ушундай экен го, биз деле ошондой кылсак дегенден көрө биз жакшыраак жагын алганы аракет кылсак жакшы болмок. Эгерде ошентип Турция айткандай, анан ушул Орусияда провайдерлерге 48 саат убакыт берилет, адашпасам, алар ошол өз алдынча адамдардын пикири үчүн беймарал эле аккаунтту жаап таштагандыгы бул кайсы бир адамга артыкча бийлик берилип аткан деп эсептейм. Азыр биздин кабарчыларыбыз сурамжылоо жүргүзгөн. Биз өзүбүздүн оштогу журналисттердин сурамжылоо жүргүзгөн. Ошону көрөлү да, анан ары улантайлы. Фейктер тууралуу маалымат эмеге мыйзамды бир жагынан колдойт элем. Анткени фейктер чыныгы маалыматты жеткирген тараптары дагы бар, элге жеткире турган. Бирок ошол абал менен пайдаланып жеке көз караштарын, терс көз караштарын жеткиргенге аракет кылгандар дагы бар. Ошон үчүн менче бул мыйзам кабыл алыныш керек деп ойлойм. Бирок эгерде чындап эле баягы жалган маалыматты жеткирип, адамдардын акылын баягы оюн экиге бөлгөн, чагымчылдыкка үгүттөлгөн фейковый аккаунттар болсо, ошолорго чара көрүлсө анда жакшы. Жанагы жогорку кеңеште өткөндө ушул мыйзам талкууланганда айтышты. Бул ошо өзүңөр үчүн иштейт. Чиновниктерге гана үчүн иштейт. Жөн карапайым эл үчүн иштебейт. Карапайым элди силер кыйнайсыңар деген. Ошол эле учурда баягы адамдардын моюнун алдырыш үчүн укук коргоо органдары бизде баягы кытка деп коет го, ошондойлор болушу мүмкүн. Мисалы, алар жөнөкөй жаран коркуп, моюнун алып, кайсы бир жоопко тартылып, айыппулга жыгылып, же болбосо ошол эле учурда ошондой болуп кетиши мүмкүн да. Анан жалган маалыматтарды эгерде өзүнүн атынан тараткан болсо, алар сөзсүз мыйзам чегинде жоопко тартылыш керек. Себеби ал кайсы бир адамдын беделине шек келтирип, намысына шек келтирип атат да. Жазага тартылыш керек, жалган маалымат таратса, аныкталса эгерде. Башында бул жогорку кеңештин трибунасында айтылган.
Биз түшүнгөнбүз, ошол Facebook, соцтармак, Instagram ошондойлорго чектөө коюлат деп. А көрсө бизди мына жалпы маалымдоо каражаттарына дагы чектөөлөр коюла башталды да. Азыркы ушул мыйзам менен толук таанышканда. Мен ойлойм, бул жогорку жактагы ошо депутаттардын өздөрүнүн аргын чаап атат да. Себеби аларга дагы кийин сөз тийип калат. Азыр эми сөз эркиндигин тийип атат да. Жөн эле адамдар мындай жаманаттуу болуп калбашы керек да. Мындай өзүнө туура эмес маалыматтарды алып калбашы керек. Өзү жөнүнүн аты мындай жаман болуп элге айтылып кетпеши керек да. Ошол жагынан алганда депутаттар бул мыйзамды киргизүү аракеттерин көрүп атышат. Анткени алар айрымдары баягы мындай кандай десем, өздөрүнө каршы тараптардын эле жалган маалыматынын курмандыктары болуп калып атышат да. Ошодон улам бул мыйзам сунушталып атат. Фейк контролдорду тыюу үчүн мисалга мен мындай нерселерди сунуштайт элем. Facebook болобу, Instagram болобу, же болбосо ошол кайсыл бир маалыматтык сайт болсун. Мисалы үчүн Facebook'ты мисалга алалы, Кыргызстанда ошол баягы салык төлөп иштесин. Аны ошол Facebook'тун өкүлдөрү менен биздин мыйзам өкүлдөрү жолуксун, что сен ушул Facebook'тагы жалган аккаунттарды жесткий контролго алып бер. Биз сен налогтон 1-2 жылга боштолу же жеңилдик берели. Эгер фейк контролдорду Кыргызстан аймагында тыя албасаң, анда биз Facebook'ка тыюу салабыз Кыргызстан аймагында, же Instagram'га тыюу салабыз, же Одноклассникке тыюу салабыз деп ошол социалдык сеттер менен сүйлөшкө барыш керек да. Ансыз жөн эле ал социалдык сеттердин жетекчилери менен сүйлөшпөй эле контролго алам деген бул акылсыздык мындай. Түркөйлүк эле болуп калат менин оюмча. Себеби көп кызматкер тартылыш керек да буга. Ар бир кызматкер бир фейк контрол алганда, бир кызматкер бир фейк контролду аныктап чыгыш кыйын. Анын IP адреси деген болот, жашаган жер турагы өздүгүн аныкташ керек, ага көп убакыт кетет мисалы үчүн. Анын далилдеш кандай болот мисалы үчүн. Мисалы үчүн фейк контролдорду жалдаган ошол эле саясатчылар болуп чыгып атат. Анан алардын адвокаттары бар, каршы баягы сотко даттануулар болуп жүрүп көп убакыт өтүп кетет. Адашкүл айым, азыр эле сурамжылоодо бир айымдын сөзүнө көңүл бурдум, Гүлшайыр айымдан. Негизинен айтып атат да, ошол депутаттар өздөрүнүн каршылаш тарабынан ошол бир кандайдыр бир ошол өздөрүнүн бир интернет басылмалары аркылуу чабуулунан улам ушундай жолго барып атат депчи. Мындайча айтканда айтып атат да, мисалы ар бир адамдын көбүнчө жогорку чиновниктердин сайттары бар да, ушул өңдүү басылмалары. Эл билгени бар, билбегени бар. Ушул өңдүү басылмалар көппү негизи? Ушул чабуул болуп турабы? Кимдир, мисалы жогорку кеңеште кимдир бирөө менен кимдир бирөө айтышып кетсе, менин сайтым болсо, сиз мени айтып кетсем, сизди жамандаткан. Ушундай мүмкүнчүлүк бар да ошондой негизи. Эми 5 кол тең эмес да. Ушундай бир саясатчылар өзүнүн пиар катары көрсөткүсү келип деле ачып алгандар бар да. Эми алардын аттарын атабай эле коелу. Мисалы шайлоого жакын баягы өздөрүнүн оппоненттерине мисалы каршы пикирлерди жаздырышат, видеолорду тартырып ошондой бир учурларды эле кезешип атат, көрүп атабыз. Ошол ал эми бир тараптуу маалымат таркап атат да ушундай учурлардачы. Бирок бул жерде мындай мыйзамда мындай көрсөтүлүп атат да, бир ошондой эле сайттарга деген бир басым жок да. Бардык эле сайттар деп жазылып атат да. Ал жерде мисалы мыйзамдуу түрдө аты таанылган сайттарда эле бир курмандыкка чалынып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн менимче буну изилдеп, бийликтеп дегенге көп убакыт кетет. Бир 48 саатты же узартыш керек, же болбосо буну такыр эле кабыл албаш керек. Сиз кандай көз караштасыз? Эми бул 48 саат деп баягы биз дагы эле бир жакшы нерсесин алганга аракет кылып изденип атабыз да, жакшыны көргүбүз келип атат. Бирок бул мыйзам такыр эле жакшылыкка алып келбейт го дейм. Себеби ооба биз эркин элбиз. Ушуга чейинки бир канча өлкөдөгү саясий окуялар деле муну далилдеп келе жатат. Биз эркин айтабыз, оюбузду көчөгө чыгып эле эркин билдиргибиз келип кетет дегендей. Анан басылмалардын ачылгандыгы калп эмес, басылмалар көп. Доменине жараша, мисалы kg.org, мисалы же болбосо башка домендерди колдонуп ошого жараша бир жылына бир белгилүү өлчөмдө сумма төлөп сайт ачса болот. Демек, журналистикалык чыныгы принциптерге таянып бейтарап маалымат таратуу мүмкүнчүлүгү, сайт ачуу мүмкүнчүлүгү ошол саясатчыларда деле бар.
алар ошону эле колдонсо болмок. Бирок алар эмне үчүн мындай мыйзамга муктаж болушту деп ойлонуп карасак, себеби кечээ 28-июлда кабыл алынды, мындай күн тартибине деле киргизилген эмес, анан капыстан эле ошол бир депутат сунуштай калып, ушуну карайлы деп, анан дароо кабыл алып жиберишти. Демек, бул ошолордун деле бир казанына аш салып бере турган мыйзам экендиги айдан ачык. Анан экинчиден, маалыматтык сайттардын ишмердүүлүгү тескерисинче коррупциялык иштерди ачыктаганда интернеттен бат желдей тарап ошол жагыдагы саясатчыларды сестентип, аларды ошол өзүнүн короосуна таш ыргытканга мындай чектөө койгусу келген бир сезимди ойготту десем болот да. Интернетти баарыбыз колдонуп алып, анан мисалы үчүн ТВларда белгилүү бир өлчөмдө жаңылыктар чыгат. 11-де дейли, саат 3-те, 6-да. Интернет сайтта болсо мүнөт сайын жаңы маалыматтар чыгып турат да. Эгер элдер мындай кааласа, интернеттен замат деле окуп алып атат да. Ошол коомдук пикирден, ошондой коомдук резонанс жаратып кетиши мүмкүн болгон бир былыктары барлар балким ушу чочуп аткан чыгар деп ойлоп атам менчи. Албетте бул мыйзамды биз азыр эми жакшы жаман деп айта берсек түгөнбөйт албетте, бирок президент азыр кол кое элек. Балким президент кол койбосо бул кабыл алынбайт деген үмүт атып турам. Азыркы учурда ошол фейктердин фабрикасын иштеткен да саясатчылар бар да. Албетте. Азыр биз сиздер түшүнөсүздөр, эми айтып кое берем, бир эле фейк тууралуу эмес, фейктердин фабрикасы ким пикир жазса талапка түшөт. Балким ушул кандай көз караштасыңар ушул нерсеге, кандай? Мисалы, балким бирөө чындап эле жакшы пикир жазып аткандыр, ошонун пикирин бурган аракет кылып, буруу бериши дагы мүмкүн. Жакшы пикир жазса, буруу берген учурлар дагы бар, тетириге. Ооба, ошол фейк аккаунт, фейк деген өзү калп деген нерсе болсо, ошол троллдор фабрикасы деген бул эле баягы коомдук пикир жаралганда чабалактап атып анан жаралган бир көрүнүш да. Троллдор фабрикасы дегенде ошол бир канча адам бир тараптын пикирин жабалактап чабып, анан тролль болот да, аябай ары бери бурмалайт, анан чырды жаратат да. Бул деген коомдук пикирди бурмалоого аракет кылуу. Ошону балким көрүүчүлөр деле билсе керек. Айта кетким келгени, ошол троллдор азыркы учурда чынында эле бир саясий өзгөрүүлөрдү жасаганга бир таасири кайсы бир деңгээлде бар. Себеби чын айтыш керек, элдин арасында медиа сабаттуулукту анчалык билбегендер жок эмес да. Анализ дегенде сынчыл көз караштагы ойлор азыраак болушу мүмкүн. Анан ошол троллдор фабрикасы менен биздин саясатчылар жогоруда айткандай эле кимдир жакыны суракка чакырылып калса деле дароо эле баштайт өзүнүн ишин. Троллдор фабрикасы ошол белгилүү бир суммага мынча билдирүү жазабыз мүнөтүнө, саатына деп туруп, анан бардыгы бирдей мындай копировать этип, бирдей мазмундагы каттар таратышы мүмкүн. Же болбосо бир эле инсанды аябай мактаган, жектекен, жемелеген эмес, мактаган маалыматтар таратышы мүмкүн да. Булар албетте интернетте боло берет. Болуп келген, интернет деген бул чоң айдың. Мисалы элестетели, реалдуу жашоодо кошунабыз менен кичине пикир келишпей калдык. Анан ошол кошунабыз менен эле кечке эле сен мени ушактадың деп эле эми былчылдаша бермек белек. Ал үчүн эми укук коргоо органдарына барып кайрылышыбыз мүмкүн. Баягы айырма шек келтирди депчи. Бирок калган учурда ал нерсеге чек коюу мүмкүн эмес. Ар ким өзүнүн оюн айта берет. Бул нерсеге, бул мыйзамга эч бир муктаждык жок биздин коомдо деп ойлойм. Адашуулайм. Сиз көбүнчө социалдык тармактарга өзүңүздүн пикириңизди жазып, балким бир маалымат чыкса ошого кошумча пикир жазып чыгарган айымсыз да. Негизи ушундай фейктердин талантысына калгансызбы, калган эмессизби? Кандай кабыл аласыз? Негизи кала элекмин, бирок эл бул сел экен да. Элдин пикирин буруу аябай эле оңой. Мисалы, бир жакшы маалыматты чыкса, ортодон эле бирөөсү чыга калат дагы жаман жакка оодара коет. Эл ошол жаман пикирди ооп, жамандап кете берет экен да. Ошон үчүн элдин багындай карапайымдыгынан дейбизби, же сабаттуулугу жоюла электигинен дейбизби, мындай медиа сабаттуулугучу. Ошодон уламбы, балким мындай эл пикирин бат эле өзгөртүп, ошол троллдордун мындай айтканда курмандыгы болуп калып атышат да, элчи. Ошону пайдаланып атышат. Буну эми биз байкап эле келатабыз. Анан бир эле азыр мисал алсак, азыр мына Ош шаарында суу көйгөйү. Суу көйгөйүн бирөө ачыктап айтып чыгат. Ошол анын жактоочулары дейбизби, ошол фейктер дейбизби, же бир чындап күйгөн же билген адамдар дейбизби, ошолор сразу бир
элдин ошол адамдын пикирин өзгөрткөнгө аракет кылып атышат да. Азыр аны баарыбыз эле байкап атабыз. Эми биз алыс кетпей Ош шаарына эле алып атам. Суу көйгөй айтылганы менен этегинде наоборот ошол нерсени мактоо менен бүтүп калып атат да. Ушундай бир өзгөрүүлөр элдин оюн өзгөртүп, акыр аягы ошол суу маселеси чечилбей эле ошол кайсыл бир чиновникти мактоо менен аяктап калып атат. Негизи жана башында бир суроо бердим, сайттар көп деп. Сайттар кандай, адреси менен катталабы, кандай болот? Бир дареги жок сайттар деле бар да негизи. Аты бар, бирок заты жок, каерде экенин билбейсиң. Барбы ушундай сайттар көппү? Негизи балким Ошто барбы ушундай сайттар? Мен өзүм деле айрым учурда таң калган сайттар бар да. Ошол бир кайсыл бир шайлоо мезгилинде эле бир бажырайып кеткен сайттар бар. Анан туруктуу иштеген сайттар бар. Алардын мисалы өзүнүн даректери болот, интернеттен деле алар жөнүндө кеңири маалымат алсак болот. Ошондой учурлар болот. Мисалы биз өзүбүздүн сайттакка эле ала келсем, бизде эми кирип адамдар ким менен байланышкысы келсе, байланыша алса деле болот да. Мүмкүн бизде бардык номерлерге чейин катталган. Ал эми айрым сайттарда эч нерсесин таба албайсың. Кимге таандык? Сиз кандай ойлойсуз? Сайттарды, ушул өңдүү сайттарды балким чындап эле жабаттырбыз. Балким чындап эле чара көрөттүрбүз. Андай сайттар бар. Адашкүл айткандай, кээде капыстан пайда болуп калган сайттарды бир канча убакыттан бери маалыматтар чыгып жүргөнүн көрүп, таң калган учур болот. Бирок ошол биз медиа сабаттуулукка окутуп жүргөндө domain checit.kg деген сайт бар. Ошол жакка келип туруп, ошол kg домениндеги бардык сайттардын качантан бери иштеп аткандыгы, алардын катталган фактически адрестерин баарын көрсөк болот да. Алардын телефондору жазылат, катталганда качан акыркы жолу жаңыланды маалыматтар ошол боюнча жазылат. Кирип ошол поиск деген жер чыгат, раздел. Ошондой эле окошко чыкканда ошол жерге мисалы үчүн Акипресс checit.kg ошентип жазсак эле ал качан ачылгандыгы жана кайсы организацияга таандык экендиги же кимдин атында бир чоң улуу эгерде бир личность жеке адамдын атына катталган болсо ошонун баары көрүнөт да. Анан эми андай сайттарды жабууга деле мен бир себеп көрбөй элемин да. Себеби ар ким өзүнө жакын маалыматты издеп баары бир табат. Анан чыныгы саясаттагы маалыматтарды алгысы келген адамдар көптөн бери издеп иштеп келе жаткан, нейтралдуу пикирди чагылдырган, эки тарапташ пикирлерди деле бир аянт түзүп берип, бир чагылдырган сайттарын окуй беришет. Ал эми кээ бир адамдар балким ошол анан мындай ушак уктук деген сайтты окуп аткан болсо, эми алардын тандоосу да, ар кимдин өзүнө калтырабыз баары бир. Анан бул сайттар жабып алган менен деле тескерисинче бул радикалдуу кадамдарга мисалы кийинчерээк алып келиши мүмкүн. Себеби тыя албайбыз адамды эч качан. Эч качан тыюу мүмкүн эмес, тим более интернетте. Айтып келген айтыла берет, жазыла берет. Туура айтасыз. Негизинен урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн ошол Жогорку Кеңеш тарабынан колдоого алынган мыйзам долбоорун талкууладык. Бүгүнкү студиянын коноктору Адашкүл Ахматова, Акипресс маалымат агенттигинин өкүлү, ошондой эле Гүлжан Ишбаева, медиа сабаттуулук боюнча тренер, ошондой эле Бишкектен Нурбек Сыдыков, Медиа Полис институтунун юристи байланышта болду. Кандай болгон күндө да негизинен ушул сиздердин айткан пикириңиздер эске алынат деген ойдомун. Али бери ошол президент кол элек, качан президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Буга чейин да кандай болгон? Сооронбай Жээнбеков тарабынан бул мыйзам артка кайтарылган. Алдыда кандай болот? Белгисиз. Кандай болгон күндө дагы негизинен ушул элибиз үчүн жакшы жакка бурулсун деген сөздү айта кетмекчимин. Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Саламаттарыңыздар.